Баарыңарга салам. Эфирде Сенин добушуң, сенин келечегиң программасы. Бүгүнкү чыгарылышта мен сиздер менен шайлоо учурунда эң биринчи эмнеге көңүл буруу керектиги тууралуу маалымат менен бөлүшкүм келет. Башкача айтканда, өкмөттү туура тандоону бирге үйрөнөбүз. Баарыбыз биз демократиялык өлкөдө жашайбыз деп айтып келебиз. А демократия деген эмне? Ал эмнени түшүндүрөт? Чогуу тыңдайлы. Демократия эл бийлигине негизделген саясий түзүлүштүн формасы. Демократияда эл бийликтин негизги булагы жана аныктоочусу катары таанылат. Бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз заманбап мамлекет укуктук, демократиялык жана жарандык болушу керек деп эсептейбиз. Ал эми азыр мындай мамлекетти түзүүгө кантип катыша аларыбызды айтып берейин. Биринчиден, биз жашап жаткан өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүн түшүнүү, бийликтин кандай бутактары бар экенин, алар кимге жооптуу, кимден көз каранды жана эмнелерге таасир эте аларын билип алуу ашыкча болбойт. Анткени муну менен биз өзүбүздүн иш аракеттерибиз, пикирлерибиз жана тандоолорубуз айланабыздагыларга кандай таасир этерин түшүнүүбүзгө түрткү болот. Экинчиден, өлкөнүн саясий структурасы менен таанышып алуу керек. Ошондо гана кайсы бийлик структуралары сиздин чечимиңизден түздөн-түз көз каранды экенин билесиз. Баарын таанып билген соң талапкерлер жөнүндө ойлонуу мезгили келет. Ал эми өз талапкериңизди тандоодо төмөндөгү кеңештерибизди эске алып койсоңуз жаңылышпайсыз. Сиз бекитилген шайлоо участогунан, бюллетендерге киргизилген радио, телекөрсөтүү, интернет сайттары же баракчалар аркылуу талапкерлер тууралуу маалыматты текшериңиз. Эгерде маалымат жетишсиз болсо, анда партиянын жергиликтүү штабына кайрылыңыз. Саясий партиялар уюштурган жолугушууларга барыңыз. Сиздин аймакта жана жалпыга маалымдоо каражаттарында талапкерлердин дебаттарын, жолугушууларын жана башка иш-чараларын байкап туруңуз. Досторуңуздун же туугандарыңыздын талапкерлер тууралуу баарлашуусуна катышыңыз. Мындай сүйлөшүүлөрдөн сиз жаңы нерсени биле аласыз. Талапкердин буга чейинки жетишкендиктерин изилдөө. Кадыр-баркы, орусча айтканда репутациясы талапкердин келечектеги аракеттеринин абдан маанилүү көрсөткүчү. Эгерде талапкер коррупциялык же башка мыйзамсыз иштерге аралашкан болсо, анда бул келечекте дагы уланат деп ишениңиз. Саясий партиялар жөнүндө маалыматты талдап, алар канчалык деңгээлде элдин кызыкчылыгына жооп берери тууралуу изилдеп көрүңүз. Жана ошондой эле жөн гана өз аң сезимиңизге, ички туюмуңузга маани бериңиз. Кайсы талапкер коомго кандай пайда алып келерин шашпай карап көрүп, бул талапкер тиги талапкерден эмнеси менен артык деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Кимге добуш берүү керектигин чечүүдө негизги критерийлердин бири талапкердин өлкөнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсү жана кандайдыр бир баалуулуктарга берилгендиги тууралуу түшүнүгү болушу керек. Өлкөнүн алдында турган көйгөйлөрдү чечүү үчүн талапкерлер эмне кылууга ниеттенип жатканын угуңуз. Мисалы, өлкөнүн суу энергетикалык комплексинин көйгөйлөрү, чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо, кандай экономика, кандай реформаларды жүргүзөт. Мунун баары абдан маанилүү. Анткени талапкердин алдыда аткарчу пландары, программасындагы убадалары аналитиктерге жана жарандарга чынында эле аткарууга мүмкүнбү, же жөн эле эл айткандай кулакка кесмейилип, эптеп эле бийликке келүү жолу деп эсептеп иликтөөгө шарт түзөт. Дүйнөлүк практика көргөзгөндөй, шайлоо жарыштарында талапкерлер жарыялаган программасын аткарууга аракеттенишет. Мисалы, Японияда 2011 жылы жаңы шайланган премьер-министр Окинава аралындагы америкалык базаны чыгаруу убадасы менен бийликке келген. Демократиялык партиянын атынан чыккан Нода убадасын аткара албагандыктан кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Натыйжада Ноданын партиясы анын айынан 2012 жылдагы шайлоодо утулуп калган. Иштебесең, тиштебейсиң деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Укуктук жана эффективдүү мамлекетти куруу үчүн өлчөнүүчү методдорго өтө зарыл. Анткени ар бир нерсе ченемдүү болгондо шайлоочулар, талапкерлер бизге эмнелерди убада кылышканын жана алардын канчасы аткарылганын билип жүрөбүз. Ошол эле учурда кайсы талапкердин бийликке келе тургандыгынын акыркы чечимин бир гана демократиялык шайлоо аныктай алат. Ар бирибиз коомубуздун өнүгүүсү үчүн иштей турган жана карапайым жарандардын, башкача айтканда сиздин жана биздин кызыкчылыктарыбыз корголуучу мамлекетте жашоону каалайбыз. Мурдагы чыгарылыштарда айтып кеткендей эле, шайлоого катышпай, өз укугубузду башкаларга тепсетсек, анда алсыз бийликке сын тагуу деле бекер иш. Анткени бир гана добуш берүү менен биз туулуп өскөн шаарыбызда же мамлекетибиздин абалын сындоочу моралдык укукка ээ болобуз. Жаштар, биз көппүз. Демек, өз өлкөбүздүн тагдырына
түздөн түз таасир эте алабыз. Ошондуктан өз укугубузду коргой билип, ар бирибиз шайлоого активдүү катышуубуз керек. Анткени биздин добушубуз, биздин келечегибиз.